بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن لم يعلم بسنتي فليس مني وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم урматтуу агайынелер. Кудайым буйруса Мухтасарул Викоя аттуу китептен сабагыбызды улантуудабыз. Нике китебиндебиз. Өткөн сабагыбызда никенин мустахаптарын, никенин лексикалык жана терминологиялык маанисин айтып бүттүк эле. Кудайым буйруса бүгүнкү сабагыбыз никенин рүкүндөрү, шарттары тууралуу болот. Андан кийин Кудайым буйруса китепте келген ибараларды чечмелөөгө киришебиз. Аллах Таала бардыгыбызды тилден таюудан, ката кылуудан, адашуудан сактаган болсун. Бардыгыбыздын пайдалуу илимибизди арттырып, пайдасыз илимден Кудайым сактасын. Никенин эки рүкүнү бар. Анын биринин аты ижаб деп аталат, экинчисинин аты кабыл кылуу деп аталат. Ижаб дегени башкача айтканда сунуштоо. Бул биринчи айтылган сөз. Биринчи эркек айтабы же аял айтабы айырмасы жок, ал ижаб деп аталат. Бирок биздин элибизде адатта биринчи кыздын макулдугу суралат. Бардыгыбыз бул тууралуу билебиз. Кыздын жаныга нике кыйылып аткан кезде кызга кайрылып, сен паланчынын уулу паланчыга турмушка чыгасыңбы дегенде ал эмне дейт? Ооба дейт, же макул дейт, ушундай жообун берет. Мына ушуну ижаб деп коет. Ал эми экинчисини кабыл кылуу деп аталат. Кийин биз кайрылып кимге кайрылабыз? Жигитке кайрылып туруп, сен паланчынын кызыны өмүр жолдоштукка кабыл кыласыңбы дегенде ал ооба деп жооп берет. Мына ушуну кабыл кылуу деп коет. Никенин негизги эки фарзы, ички рүкүндөрү мына ушул экөө болуп эсептелет. Никеде эки рүкүнү бар. Алар эмне экен? Бири ижаб, ички фарзы. Ижаб бул сунуштоо. Кайра айтабыз, сунуштаган кезде биринчи кызды сурайбы, эркекти сурайбы, айырмасы жок. Биздин болгону, биздин элибизде салт боюнча биринчи кыз суралып, анан о баладан суралат. Экинчи рүкүн эмне экен? Кабыл кылуу болуп эсептелет. Эми никенин шарттары. Никеде бир канча шарты бар. Анын биринчиси турмушка чыгып жаткан кыз менен ошол үйлөнүп жаткан баланын акылдуу болуулары. Акылдуу, то есть жинди болбош керек деген сөз. Бул шартул инъиқад деп коет муну. Тактап айтканда нике кыюунун дурус болуунун шарты. Эгерде ушул шарт табылбаса, ушул жинди бала же жинди кыз барып турмушка чыкканда же жинди бала үйлөнүп несе ал нике кыйылбайт. Мына ошондуктан жинди жана акылы жетпеген жаш баланын өз алдынча барып туруп нике кыюулары эмне экен? Дурус эмес болот. Экинчи жана үчүнчү шартты шартун нуфуз деп коет. Экинчи шарт кайсы эле? Балагатка жеткен болуштары керек эле. Үчүнчү шарттары эмне эле? Үйлөнүүчү кыз, ошо турмушка чыгуучу кыз менен баланын азат болуулары. Башкача айтканда, кыйылган нике өтүш үчүн булар шарт. Шарт табылды, инъиқад шарты инъиқад болды, ижаб кабыл болду. Эми ошол нике өтөп өтпөйбү деген шарты дейт. Дагы да тактап айтсак, бул эки шарт табылган адамдар өз алдынча нике кыюуга укуктуу деген сөз. Адам акылдуу, балагатка жете элек болсо дагы акылдуу, тиги кыз менен бала азат булар, өз алдынча нике кыюуга укуктуу болушат. Ал эми бул эки шарт табылбаган адамдардын никелери алардын жооптууларынын, башкача айтканда балагатка жете электин атасынын, колдун кожоюнун ыраазычылыгына көз каранды болот. Мына ошондуктан күңнүн кыйган никеси ээсинин рухсатына, ал эми акылы жете турган жаш баланын кыйган никеси атасынын рухсатына көз каранды болот. Өтүү үчүн ушул жаш бала же жаш кыз атасынын рухсатын алыш керек. Нике кыйгандан соң мен ушундай турмушка нике кыйдым, паланчыга үйлөндүм, сиз ушуга ыраазысызбы? Атасы ыраазы болсо нике өтөт, ыраазы болбосо нике өтпөй калат. Төртүнчү шарт бул кабыл кылуучу орун. Башкача айтканда, шарият адал кылган аял болуу керек. Шарият тараптан ушул паланчы түкүнчүгө сен үйлөнүүң адал деген аял болуш керек. Ошондуктан шарият тараптан адал болгон аял менен нике кыйылбаса, нике не болбойт, жаралбайт. Мисалга бутпарастар менен нике кыюуду шарият адал кылганбы? Жок. Теңирчилер менен нике кыюуну шарият адал кылганбы? Жок. Отко сыйынгандар, отпарастар менен нике кыюуга шарият адал кылганбы? Жок. Мына ошондой, ошондуктан булда эмне болуш керек?
кабыл кылуучу орун тактап айтканда шариат тараптан сизге адал кылынган аял болсо гана ал нике болуп эсептелет. 4-нчү шарты үйлөнүүчүлөрдүн бири-биринин сөзүн угуулары. Үйлөнүп жаткандар кыз менен бала ошол ижаб менен кабылды, мен макулмун, тапшырдым дегендердин бири-биринин сөзүн угуулары керек. Бул тууралуу төмөндө дагы сөз кылабыз кененирээк. 6-нчы шарт күбөлөрдүн бар болуусу. Күбөлөр болуш керек. Жана күбөлөр төмөнкү сипатта болуулары шарт. Күбө болуш керек. Күбө кандай күбө болуш керек? Ал кандай сипатта болуш керек? Төмөндөгүдөй. Биринчиси ошол күбөлөр азат адамдар болуш керек. Ошондуктан кул күбөлүккө жарабайт. Экинчиси акылдуу болуулар керек. Андыктан жинди күбөлүккө жарабайт. Үчүнчүсү балагатка жеткен болуш керек. Ошондуктан жаш бала балагатка жете электер күбөлүккө жарабайт. Төртүнчүсү мусулмандын никеси кыйылып жаткан кезде мусулман күбө болуш керек. Ошондуктан кафир китеби деп коебуз го, христиан, еврей неге жарабайт? Күбөлүккө жарабайт. Мына ушундай сипаттарда болуш керек күбөлөр. Анан күбөлөрдүн дагы шарт күбөлөрдүн угуулары. Угуш керек кубалар. Ошондуктан уктап жаткан киши күбөнүн же дүлөй кишилердин күбөлүгү не болбойт, жарабайт. Жакшы эске алыңыздар, нике кыйып аткан кезде сөзсүз түрдө жанагы күбөгө өтүп жаткан адамдардын кулагы угуш керек. Кулагы кар же дүлөй дейбиз го, дүлөй кар боло турган болсо, ал киши жана кыз менен баланын сөздүн укпаса, анда нике жарабай калат. Ошондуктан күбөгө бирөөдү койгон кезде өтө кылдаттык менен, этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Жана ошол күбөлөр бир учурда кыз менен баланын сөзүн угуулары шарт. Бир жерде отуруп, экөө бир жерде отурган кыз менен баланын сөзүн эмне кылыш керек? Угуш керек. Ошондуктан бөлөк-бөлөк угушса, же бири кыздын сөзүн угуп, экинчиси баланын сөзүн укса, нике жарабайт. Ошондой эле эгер эки күбө үйлөнүүчүлөрдүн биринин сөзүн гана угушса, эки күбө биринин сөзүн укса, нике дурус болбой калат. Кыздын дагы, баланын дагы сөзүн бир жерде отуруп угуулары бул шарт. Анан күбөлөрдүн нике келишимин түшүнүүлөрү шартпы же шарт эмеспи? Ошол жерге келип бир-эки адам катышып атат, никеде күбө коюшту. Ошолор нике келишим экендигин билүүлөрү шартпы же жокпу? Бул тууралуу алымдарыбыздын эки көз карашы бар. Кээ бир алымдарыбыз айтат, күбөлөрдүн нике келишимин түшүнүүлөрү шарт дейт. Кээ бирлери нике келишимин түшүнүүлөрү шарт эмес. Бул маселеде ошол биринчи пикир менен амал кылабыз. Ошондуктан жанагы күбөгө катышып жаткан адамдар, бул нике келишими экен, нике келишими мына ушундай нерсе деп туруп, алар билиштери керек. Бул жерде дагы бир суроо жаралат. Мас кишилердин күбөлүгү менен нике дурус болобу деп. Ооба, мас кишилердин күбөгө өтүүлөрү менен нике эмне болот? Өтөт. Жарайт. Ошондой эле күбөлөрдүн саны да шарт, урматтуу агайындар. Саны да шарт. Башкача айтканда, эки киши же бир киши эки аял болуусу керек. Ошондуктан бир кишинин күбөлүгү менен же 4 аялдын күбө болуулары менен нике де болбойт, дурус болбойт. Жана эки хунасанын, хунаса дегени эркектик жана аялдык мүчөсү бар адамды айтат да. Хунасанын күбөлүгү менен да нике не болбойт, дурус болбойт. Бирок эгер бир киши эки хунаса күбө болушса, анда нике не болот? Дурус болот. Мына ушул никенин шарттары эле. Эми Кудайым буйрса, бул шарттар, бул нерселерди кайра азыр матындагы келген текстте Кудайым буйрса, матында кайра чечмелеп кетебиз. Янакиду би ижабин ва кабулин лафзухума мазин казавважту ва тазавважту ау амрин ва малдин казаввижни факала завважту. Адаттагандай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, анан Кудайым буйрса, бул сүйлөмдү чечмелөөгө киришели. Үйлөнүүчүлөрдүн кыз менен баланын өткөн чак этиш менен ижаб жана кабыл кылуулары аркылуу нике кыйылат. Мисалыга бири завважту дегенде экинчисин тазавважту деп айтуусу. Же биринчисинин сөзүн буйрук этиш, ал эми экинчисинин сөзү өткөн чак этиш болсо да нике кыйылат. Мисалыга бири заввижни деп буйрганда экинчиси тазавважту деп айтуусу менен нике кыйылат. Автор китептин жазуучусу бул сүйлөмдө никенин үкүндөрүн жана кандай сөз менен нике кыйылуусун баяндаган. Жокоруда айтканыбыздай, никеде эмне бар дедик? Эки рүкүнү бар. Алар ижаб, экинчиси кабыл кылуу. Бул тууралуу жогоруда айтып өтүп кеттик. Кайра кайтпайлы.
Екінші, неке кыйып жаткандардын сөзү өткөн чак болуш керек. Өткөн чак менен болуш керек. Мисалга завважиту дегенде сага турмушка чыктым, же кызымды сага турмушка чыгардым, же мени өкүл кылган аялды сага үйлөнтүм деп айтканда, экинчиси тазавважиту, үйлөндүм деп айтыш керек. Шуңуздар, бул сүйлөмдө китептин жазуучусу ижап кылган киши асилби, асил дегенден максат никеси кыйылып жаткан киши өзү завважиту деп айтабы? Же валиби, башкача айтканда ошол кыз боло турган болсо кыздын атасы, же вакилби, өкүлбү, айырмасы жок экендигине эмне кылган, ишарат кылган. Ушул жерде кыз өзү түпкүз катышабы, же атасы катышабы, же вакили катышабы, ошол завважиту деген сөздү айтса, бала тазавважту деп койсо, нике кыйыла берет. Же экөөнүн биринин сөзү буйрук этиш болуп, ал эми экинчисинин сөзү өткөн чак этиш болуш керек. Мисалы, бири заввижни деди. Мунун мааниси мага турмушка чык болот. Же болосом, эгерде валиси сүйлөсө менин уулума турмушка чык болот. Же өкүл сүйлөсө мени өкүл кылган кишиге турмушка чык деген сөз маанини туюнтат. А экинчиси завважту дегенде турмушка чыктым деп болот дагы нике кыйылып кала берет. Ошондой эле учурчак маанисин туюнткан сөз менен дагы эмне нике дурус болот. Кайсыл элде учурчак сөздөр колдонула турган болсо, учурчак сөздөр бар болсо, ал жердин эли учурчак сөз менен нике кыйса жарай берет. Кайсыл элдин тилинде учурчак жок болсо, алар эмне кылат? Өткөн чактын неси менен, этиш менен нике кыйышат. Ва ин лам я'лама ма'анаху. Эгер канчалык үйлөнүүчүлөр айткан сөздөрүнүн маанисин билишпесе дагы нике дурус болот дейт. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө түшүнүксүз сөз менен нике кыйылган болсо, нике дурус болгондугу тууралуу баяндаган. Мисалга араб тилинде биздин кыргызга келип алып туруп, кызга кайрылдык сурадыганда, молдо сураганда завважту деп койду. Балага сураганда тазавважту деп койду. Анан нике дурус болобу ушул сөздөр менен же болбойбу? Бул маселеде эки пикир бар. Көпчүлүк алымдардын көз каранышы боюнча, үйлөнүүчүлөр түшүнбөгөн сөз менен кыйылган никеси не болот? Дурус болот. Кээ бир алымдар бар, мисалга Ат-Таби рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча дурус болбойт. Ушундай дурус болбойт дегендер да бар. Нике кыйылган кезде кыз менен балага түшүнүктүү болгон сөздөрдү колдонуш керек, иштетиш керек дейт. Бирок бир маселеде ошол көпчүлүк алымдардын пикирине фатва берилген, ошондуктан биздин китепте дагы матында эмне дейт? Кыз менен бала ошол айтып жаткан сөздөрүнүн маанисин түшүнбөсө дагы нике не боло берет? Дурус боло берет дейт. وقولهما الداد وبازيروفت بلا ميم بعد الدادي وبازيروفتي كبيع وشراء. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Үйлөнүүчүлөрдүн дод, тапшырдым жана пазиров кабыл кылдым деп додам жана пазировтам деген сөздүн акырындагы мим тамгасын айтышпаса дагы нике өтөт дейт. Сатуу жана сатып алуу сыяктуу. Автор бул сүйлөмдө сөздөрдүн акыркы тамгасын айтышпаса да нике дурус болгондугун баяндаган. Бул сүйлөм дагы да тереңирээк түшүнүктүү болуу үчүн чечмелей кетели. Додам деген сөз бул перс тили. Кыргыз тилинде биринчи жак болуп, мааниси бердим, тапшырдым болот. Додам деп м тамгасын акырында айтса. Пазировтам деген сөз дагы перс тили. Бул сөз биринчи жак болуп, кыргыз тилинде мааниси кабыл кылдым болот. Демек, эгер үйлөнүүчүлөр мына ушул эки сөздүн акырындагы м тамгасын айтпай, дот жана пазиров деп айтышса, сөздүн мааниси берди жана кабыл кылды болот. Үчүнчү жак болуп калат. Эгерде мим тамгасын, м тамгасын айтпасаңыз, анда дот болот дагы паланчы берди, пазиров дегенде паланчы берди деп үчүнчү жак этиш болуп калат. Бирок сөздүн мааниси 100% өзгөргөндүгүнө карабастан нике дурус боло берет. Автор бул маселени саттым жана сатып алдым деген сөзгө неме кылган, кыяс кылган, салыштырган. Мына ошондуктан бул эки сөзгө дагы токтоло кетели. Перс тилинде фуруктам деген сөз саттым болот. Ал биринчи жак болот. Кыргыз тилине которгон кезде саттым болот. Харидам деген сөз дагы перс тили болуп, биринчи жак болот дагы кыргыз тилинде сатып алдым болот. Эгер сатуучу менен карыдар бул эки сөздүн акырындагы м тамгасын айтпай, фурухт там дебей, фурухт деп койду. Жеки харидам дебей, харид деп койсо, мааниси сатты жана сатып алды болот. Сатып алды болуп, үчүнчү жак болуп калат.
Palançı satып aldı, tükünçü sattı degендей болуп калат. Бирок ага карабастан соода дурус болот. Ушул сыяктуу биздин кыргыз тилинде да эле. Sen palançıga turmuşka çıktın mı degende çıktım debey çıktı dep koydu. Balаны сурады, sen кабыл кылдың mı degende кабыл кылды dep koydu. Nike dürüst bolo berет. Manisi ne bolot eken? Kabul kıldım bolot. Eğer kançalık kabul kıldı degende palançı kabul kıldı bolup kalat. Üçüncü jak çıktı degen sözü bolup kalat da. Üçüncü jaktın sözünü söylegen bolup kalat. Bирок ошого карабастан Nike emne bolo berет eкен? Dürüst bolo berет. La bi kavlihima inda şuhudi mozan şuyem. Nikeden üçlör kız menen bala kübölördün canına kirip biz erdi katınmız dep aytуулары menen Nike dürüst bolбойт. Бұл сөйлемде Nike dürüst bolbogonго bir misal keltirilgen. Бұл маселени экиге бөлүп карашыбыз керек. Биринчиси, бұл маселени өкүмү тууралуу эки көз караш бар. Бири түп нускада келгендей Nike dürüst болбойт. Мисалга, могу жерде мени менен Айдар аба күбө болуп отурганбыз, кыз менен бала иштен кирип келип эле биз эрди катынбыз дейт. А эрди катын болуш үчүн булар эмне кылыш керек эди? Күбөлөрдүн жанында тапшырдым, кабыл кылдым деген сөздөр, туттум деген сөздөрдү айтыш керек эле. Ошон үчүн түп нускада айтып атат, сырттан кирип келип эле күбөлөрдүн жанында биз эрди катым десеңиз жарабайт дейт. Экинчи пикир келе дурус болот деген пикир дагы бар. Бирок бул маселеде биринчи пикир менен амал кылынат. Тактап айтканда Nike дурус болбойт. Эмне үчүн дурус болбойт десе, себеби бул сөз кайра айтабыз. Өткөн чакта болгон нерсени моюндоо болуп атат. Как будто булар өткөн чакта никелери кыйылган, ошону келип бизге кабар бергендей болуп атат. А жаңы эле кыйылып жаткан нике кыйып жаткан кишилер кантип эле биздин никебиз бар деп кабар беришет да. Булар биринчи нике кыйып алып туруп, анан никелери барлыгы жөнүндө кабар бериштери керек эле. Ошол себептен не болбойт? Нике дурус болбойт. Мына ушул жерде Кудайым буйруса сабагыбызды аягына чыгаралы. Жараткан Аллахым бардыгыбызды иман, ислам, ихсан жолуна бекем кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.